Zamir dос, 27 майда Кыргыздын Кыздар поэзиясы деген 70-жылдары өткөн кылым 70-жылдары. Кыргыздын Кыздар поэзиясы деген агым келген биздин адабиятка. Ошол Кыздар поэзиясынын эки байрагы Сагын Акматбекова, мына Шербет Келдибекова да. Şu Şerbet эженин 27 майда туулган күнү жылда өткөрүп жүрөбүз, эскерип жүрөбүз кайран кишини. Анан бүгүн дагы ушул мына табиятка чыгып алып эскерели деп атпайбызбы? Эми мынабу Шербет Келдибекованын мына Кербен деген метрикасы, паспорту да. Өзү бар да Алымаке Өкөлөп жубайы. Анан редакциялап өзүлөр топ чыгарган ушул топтон мына Кербен деген ыр жыйнак. Ушул Кыргыз поэзиясынын шедеври да бул жыйнак өзү. Мындай поэзия сүйөрмандары окуса түшүнөт. Эми эженин тагдыры жөнүндө көп эле кеп кылып келатабыз, бирок акын өзүнөн артык айта албайт экенбиз да акындын. Мен көчө карап отуруп мына соңку сөз деп ошо китебине баш сөзүн Шайлоок Дүйшөев жазган, белгилүү акын. Соңку сөздү өзү жазган, мына кол жазмасынан окуп береличи. Өзүнөн артык ким айта алат муну? Атам Эсенбаев Келдибек улуу ата мекенди согуштан катуу жараат алып келет. Бир аз жакшы болгонсуп жүрүп, анан жарааты күчөп, оорутуп, улам больницага жатып усакка дарыланат. Ошол үй бүлөдөгү оор абал акырында мен жарыкка келипмин. Келерим менен каты суркоолоп, ата-энемдин түйшүгүнүн үстүнө түйшүк кошом. Жүрөгүмдө туубаса кемтик бары операция жасалганда гана көрүндү. Агам, эжем, анам, мен 6 сиңдим, 4 иним бар. Жүрөктүн азабын тартуу тагдыры атам экөөбүзгө гана туш келиптир. Жаш кезинде жарааттан кыйналган атам 40тан ашканда инфаркт артына чалдыгып, райондук больницада жарым жыл жылбай жатып калды. Анан Борбор шаардагы больницада олуттуу дарылоодо жүрдү. Туш-туштан кабылган дарт көп жабыркатса да, атам кайратынан жазган жок. Жакшы кызматтарда иштеп, балдарынын бирин да калтырбай жогорку билимге жеткирди. Согуштагы жана башка эмгектери үчүн ордендерге, медалдарга ээ болуп, Кыргыз СССРнин эл агартуу отличниги, СССРдин эл агартуу отличниги наамдарын алып, Кара Суу орто мектебинин директорлугунан эс алууга чыкты. Мага жасаган ар бир операцияда босоруп отурган эн атамды аяп, акыркы операцияга атама кабар айттырбай кирдим. Угуп, айылдан келип, ата жакшымын десем да болбой көз жашын төккөн атамдын кайгысын унутпайм. Лакап болуп калган ысымын угуп, көзүн көрбөй калган атамдын атасын эскере кетейин. Эсенбай 1850-жылы туулган, жыл кандай болорун мурда болжогон, бүгүнкү ай күндүн кабагын көрүп эле, эртеңки ай күндүн ачык бүркөгүн так айткан, табият таанып билүүдөгү сейрек касиети менен элине таанылган. Жакын иниси белгилүү манасчы Шапак Рысмендеев, чоң атам болуп аралаш жүрүшүптүр. Кочкор Жумгал нарындын ар тарабынан чоң кемин, кичи кемин, Ысык көлдүн тоң тарабынан кеп кеңеш сурап келгендер үсүнчө эмес дейт атам. Эсенбай эсепчини көргөндөр небак өтүштү. Аңыз болгон жорук жосунунун билгендер да азайып баратат. Атам эсеп сабагын окутту, көбүнчө биздин айылга. Эсеп сабагын мен да алгач өз айылыма окуттум. Эсенбайдын эсепчилиги атамдан кийин бир туугандарымдан эжем Берметке, иним Сезбекке күчтүү өтүптүр. Өткөн кеткенди, жакшы жаманды тактап, не себептен күтүүсүз окуялар кабылып атканына акыл калчасаң, удуругуп аткан санаңа бир реттүү тынччылык келет. Карасеп кайгыдан алаксытат, жакшы жаңы күнгө баштайт деп андан ары уланткан экен. Эми Шербет Келдибекова мына өзүнүн тагдырын мындан артык эч ким айта албайт. А кишинин ырлары, бүт ырларында тагдыры жазылып турат. Эми мына Келдибек аксакал
ошол атасынын дарты өзүнө өткөнүн айтып атпайбы, жүрөк оорусу. Ошончо балдардын ичинен. Бирок Келдибек аксакал ошончо дартты көтөрүп 93кө чыкты. Туурабы? 93кө чыкты атаң. Эже жашы өтүп кетип калды да. Ошонусу арман. Ошону ырларынан дагы айтат, мына атама деген ырын окуйлчу, мына ошондо эмнени айтып атат эже. Атаке ушул биздин сөзүнүн акыры. Бирде кургап, бирде сууда кел аттым. Ыраа көрбөй ысык суугун тагдырдын. Бул турмуштун даңгыр жолун көп айттың. Тирүүчүлүк мейли урсун бурганак. Төксүн жамгыр жакырчылык термесин. Болсун баары агөрөкчө ал тагдыр. Улкуп жулкуп күн көрүүнү бербесин. Тирүүчүлүк мейли асман түнөрсө. Ачык күндө арамдыктан келбесин. Болсун баары агөрөкчө тагдыр шол. Жанды сатып даңк издөөнү бербесин. Абир деген аргим аттап кет алгыс. Көкүрөктүн жандан бийик жарыгы. Силерөңдүү тагдырма буйурсун. Аргыл чаңга басылбасын басылбаган кароону дейт. Эми ушул эмнени айтып атат? Ошол атасынын баскан жолдорун, аталарынын баскан жолдорун таза экенин, ошолор акыйкаттыгын, мейли ошол оорусам дагы, ошол сиздей оорусам дагы, ошол сиздин тазалыгыңызды, акыйкаттыгыңызды мага берсин деп акын ушуну айтып атпайбы? Ошол Келдибек аксакал мына согушка катышкан экен, согушта азап тозокторду көргөн, укмуштуу окуяларды көрүп келген, анын баардыгын ошол балдардын ичинен, балдардын баары эле угат. Бирок ошонун ичинен Шербет Келдибековадай таза тунук, сезимтал, акын, туубасы акын, башкача түшүнгөн да, башкача кабыл алган ошол атасынын тагдырын. Анан эми эже мына үйүндө дагы далай колунан чай ичтик, Алмакен ээчип, алым устат биздин мына кийинки калемгерлердин Салижан Жигитов, алым Токтомушевдон өткөн мен устаттарым жок деп эсептейм, кийинки калемгерлерден да. Анан эми булардын тагдыры дагы өзүлөрүнүн тагдыры, мына көп айтып жүрөбүз. Өтө татаал тагдырлар. Азыр мына улам мезгил өткөн сайын ойлонот экенсиң да Замке. Булардын тагдыры өтө татаал. Ошол Алым аке ак жеринен мына кесилип кетти. Ошол түрмөдө жүргөндө кат жазышып, жана Шукшиндин Калина Красная деген фильминде болуп жазган повести да, Шукшиндин повести аркылуу өзү тарткан ошол фильм. Ошол булардын тагдыры да ошондой болду. Ошол кат жазышып жүрүп, анан эже түрмөгө абакка барып, ошол жерден баш кошуп, нике кыйылып. Эми бул кыргыз турмушунда башка дүйнөдө болгондур, эми Шукшин ошону тарткан да, ошону жазган. Улуу Шукшин. Анан кыргыз турмушунда мен көздөштүрө элекмин мындай тагдыр. Акындык жүрөктөр ошол кезде Алым акенин ким экенин билип атат. Эми бул жерде поэзия да бар да ортодо. Адабият бар. Сөзсүз адабият, поэзия бириктирип, булардын сүйүүсүн андан ары жетелеген да. Ошол жанагы алымдын ким экенин Шербет билген жаш кезинен. Ошол сезим жетелейт. Жанагы адамды бириктирген жанагы эле көрк келбет же моймолжуган көздөр эмес. Ал жүрөктөн чыккан сезимдер, аны сезимдерди козгогондо ошол адабиятка окшогон жанагы жылдысы туура келиптир деген көңүл туура келүү, ой, тилек, ниеттердин туура келгени ошолор адамды жакындаттырат. Жана арзуу махабатка жетелейт. Буларда ошол арзуу махабат эң бир өбөлгөсү ушул адабияттан поэзия болгондо. Мен ушундай түшүнөм. Анан ошолор андан кийинки тагдыры деле өтө бир адамсуктанарлык тагдыр эмес булардын тагдыры. Жалаң эки баягы тамашалап айтып жүрбөйм, эки кочкордун башы бир карсанда кайнабайт деген кыргыздын сөзү бар. Булар экөө тең адабияттын кочкорлору. Деги эже мургачы заты болгон менен адабияттын баягы байрагы да өзүнчө жүргөн. Ал киши мына классикалык деңгээлде калды кыргыз адабиятында. Алым деген баягыда айтып атпайбы кечеде, мына биздин белгилүү байкебиз Түгөлбай Казаков сонун айтты го. Шербет Келдибекова, Шербет эже Кудай айыргандай катаал редактордун колуна түшүп калды дейт. Алым Токтомушев деген. Экөө бир үйдө жашады да. Эми Алым Токтомушев окуган китептер, Алым Токтомушев аш кылган ошол адабият, анын сынчыл көз карашынын алдында эң туура белгиледи да Түгөлбай байке. Шербет Келдибекова начар ырларды жазбайт эле да. Жазса
Ал жерде мен көп экөөнүн талаш тартыштары, мындай сүйлөшкөндөрүнө көп күбө болдум. Бирок алар өздөрүнүн адабиятын эч сүйлөшкөн эмес да. Дүйнөлүк адабиятты. Мен ошолорду ээчип жүрүп, ошолор менен азыктандым да көп. Мынабу тирүү китептер эле жарыктыктар. Анан ошолор үйдө жалаң дүйнөлүк адабиятты кеп кылат да. Ошондон анан булар мындай өсүшкө жетишти да. Болбосо том китептерди ушул Шербет эжеде эле чыгарып коймок. Алымакеде да ошондой туубаса чоң эки чоң талант. Булар эмне деген китептерди чыгарып ошо Советтер Союзунун убагында акча төлөнгөн анда. Булар бай жашашмак да. Жок, андай ал жолго түшкөн жок да булар. Жанагы атасына жазып аткандай, мына Шербет Келдиев айтып атпайбы? Болсун баары агөрөкчө ал тагдыр, улкуп жулкуп күн көрүүнү бербесин деп атат. Улкуп жулкуп күн көрүүнү бербесин деген саптын өзү эмне деген жүктү көтөрүп турат. Карачы. Азыр улкуп жулкуп эле жетсе эле кызарган жерин баса калган заман болуп атпайбы? Бирин бири алдап. Алдап, ушунчалык кетти го. Бир тууганды алдап, бала ата энесин алдаган заманга жеттик. Мына кызыл кулактык дечи илгери кыргыздар бул заманды. Биз кызыл кулактык заманга келдик да. Ошонун азабын тартып атабыз мындай пандемиялардан. Адам пейили өзгөчө мына 21-кылымда биздики эле эмес, дүйнөнүн адам пейили дагы бузулду. Жалаң тыйын, жалаң кызыкчылык, жалаң жашоо, жеңил жашоо деп атып, мындай пандемияларга кабылып атабыз. Эми артын берсин, мындан да жаман нерселер, эми куш томоосу деп көчө чыгып атат интернетке. Адамзат өзү акылына келбесе, муну акылга келтире турган ушу акындар. Алар туубаса жана Эсенбай эсепчидей ай күндү, жылдын кандай болорун 1 жыл, 2 жыл алдыга айткан кишилер болгон биздин Кыргызда. Табият менен гармондуу жашаган. Ошол кишинин тукуму да. Туубаса ошо сезимтал. Ошол сыяктуу жана мезгилди дагы айтып атпайбы. Эми Тамшанын ырларын окуган сайын мына Кербендин бул поэзиянын күчү айрыкча. Адабияттын ичинен, адабий жанрлардын ичинен поэзиянын күчү, поэзиянын касиети өзгөчө да. Бул өзү жанагы чулуу айтылат. Селиком орусча. Анан аны окурман өзүнөн алына дараметине жараша окуп чечмелеп алат да. Мунун акын деген ошол эргүү менен жанагыдай ал мындай жасайын, андай жасайын деп пландабайт өзү. Чыныгы туубас акындар. Ал көргөнүн, укканын анан мээсинде иштетип, жүрөгүндө кабыл алып, мээсинде иштетип, анан калемине төгөт да. Анан окурман, бизге окшогон окурмандар аны окуп, дараметине жараша түшүнсө болот. Мына романтика деген ырын окуп берейинчи. Деңиз турат алдыда, албут деңиз, миң куулган жылтылдап, түрмөктөлүп, кайыл болсоң толкунга, тоодой, кайыкка түш, канекей, бир кетелик. Деңиз турат алдыда, сырдуу деңиз, калкып чыгып кайбирде кандуу көбүк, аска ташка чабылып, кайбирөөлөр кетти балким ың-жыңсыз түпкө чөгүп. Калкып чыгып кайбирде кандуу көбүк дейт. Жанагы абайдын, улуу абайдын сөзү бар, ырсабы бар. Казагым ой, бир уртуңдан кан, бир уртуңдан май агады ғой дегенде. Кандуу көбүк деңизде, кандуу көбүк дейт. Албетте деңизде адамдар жан беришкен да. Шуну айтып атпайбы акын? Бакыт эмес балким жалгыз гана, тирүү жүрүү бөлүнбөй жашка карап. Бакыт балким сууданбы, кургактанбы, аманат жан кессе өчүп калат. Түш кемеге кааласаң, чык деңизге, сапырылган ташкындан жалтанбагын, бүт толкунун сыйгысып жүрөгүңө, бир өмүрдү армансыз жашап калгын. Толкуп турат алдыда тирүү деңиз. Түш кемеге, тобокел, бир жөнөйлүк, күтөт бизди толкундар, тоодой. Өттүк курбум, болбосо кеттик чөгүп дейт. Өттүк курбум, болбосо кеттик чөгүп. Тобокелчилик адамдын жашоосу риски, орусча айтканда. Тобокел, аманат. Ошол өмүрдү каалагандай, өзүң жүрөгүңдүн буйругундай жашап өт деген буйрукту айтып атат бул жерде. Болбосо кеттик чөгүп. Чөкпөгөн ким бар? Өтпөгөн ким бар? Мына акын ошону айтып атат. Дүйнөдө эч ким түбөлүктүү эмес. Бүгүн бапыраган байыңды өтөт. Жанагы кайыр сураган кайрычыңды өтөт. Атам замандан Конфуцийден бери ошол улуу манастан бери айтылып келаткан, диндерде айтылып келаткан ойлор ошол. Аны айтуунун кандай айтат? Ошол акындын дараметине, акындын туубаса жөндөмүнө жаша. Мына эжебиз Шербет Келдиев аны башкача айтып атпайбы? Мына ошо башкача.
башкача айтуу да. Өзүнүн тагдырына байлап айтуу ырларды. Анан эми кезинде Салжан Жигитов акебиз күлүп калар эле, кыргыз акындары жазса эле дүйнөнүн тагдырын жазат. Тарт колуңду Вьетнамдан деп жазганда, ай өзүңдүн тагдырыңды жаз депчи да. Өзүңдүн тагдырына келгенде адам коркот экен да өзүнүн тагдыры. А тагдырды ошол өзүнүн аткасыгына же бир мындай чөлкөмүнө, чектелүү чөлкөмүнө байлап алган кишилер бар да тагдырын. Тагдыр деген өзү улуу жараткандан берилет. Анан өзүнүн колу менен жазып алганда тагдырлар болот. Адам аңкоолуктан же болбосо байкабастыктан. Улуу акындар ошол улуу жараткандан берген тагдырды түшүнгөн, билген да, кабыл алган. Мына жаз турбайбы? Жазды узатып атабыз, май айын күкүк чакырган. Жаз жөнүндө бир кереметтер бар экен. Булуттуу көктүн астында бу дүйнө үнсүз агарды. Булбулу сайрап о анда бурулттун канча санааны. Көгөргөн көктүн астында көбөкен түйшүк кыйлага, капкайдан чыкса дүгүртүң капкалышарым кыйраган. Жайнаса дагы бу жарык ыргалттың миң бир порумун, ырдашка үн жок ал кезде дел болуп канча оорудум. Жараткан жар бол узаймын, бирок да билем талаа бар, кызыл гүл толгон бир кесмен кылчайып канча карагам дейт. Мына жазды. О жаз, гүлдөр деп жаза беребиз. А жазды мынандай айтып атат бул киши. Дагы бир ырынан айталы. Эсенбай эсепчи деп атайын белгилеп койдум. Эми ушул Эсенбай эсепчи мен дагы ушул көп изилдеп, мына көчмөндөр оюндарын изилдеп тарых алып барат да, мына кыргыз эли өзү баягында айтып атабыз. Табият менен эл шаркак. Кыргыз эли дагы байыркы эл. Анан өзгөчө десе бул күндөн бүткөн, айдан бүткөн деп эле биздин бир делбиреген шамалдаган кишилерибиз бар. Ушул күндөн бүткөн, айдан бүткөн эмес, күндөн бүткөн эмес. Кыргыз эл сыяктуу эл болгон. А тагдыры татаал эл болгон. Мына Шербет Келдибекова ыр жазып аткандай, тагдыры татаал эл болгон. Бирок кыргыз байыркы эл и касиеттүү эл десе болот. Себеби мына куштардын тилин билүү, мүнүшкөр. Жылкынын тилин билүү, саяпкер. Анан ай күндүн, жылдын эсебин билип, Эсенбай эсепчидей ошол аба ырайынын өзгөрүштөрүн, табияттын өзгөрүштөрүн, жыл кандай болоорун билген эл да, ушул касиеттүү эл да. Касиеттүү, жанагы жышаналуу эл да, абдан акылы тереңде жаткан, өзүнүн тамыры тереңде, руху тереңде жаткан эл да. Мына ошо Эсенбай эсепчи ошонун соңкуларынын бирөө да, соңку магикандарынын бирөө. Мына Шербет эженин чоң атасы. Ошол Эсенбай эсепчи дейт. Асман толуп алай дүлөй толкунга, аргасынан жак суурулган чагылган, ошол деп алда качан күтүнгөн акыйкаттуу эсеңе кабылган. Ал бир заман табияттын пир улуу, жылдыз тиктеп, айды тиктеп бургурум, айтып аттың айланайын асман сур, аштык болбойт, ачарчылык жыл быйыл. Ал түнт заман, каламы жок, каты жок, кайнап жалгыз кардай тунук көкүрөк, какшап аттың кагылайын отун суу, камдагыла кара баскан жут жүрөт. Өмүр мезгил далай көйгөй кечирди, өзөктөгөн сөздөр гана өрөрлөп, өз атыңды эсепчиге көчүрдү. Аркыл кезиң аңыз болуп айылыңа, кеттиң акыр аргасыз жер алдына, өтө зээндүү элестерин калтырып, өттү элимден өзүңдөй сан чагылган дейт. Сан чагылган дейт. Мен атам эмес, сендей сан кишилер өткөн деп атат да, көрдүң. Менин эле атам эмес деген. Шербет акындын айкөл, ошондой кишилер өткөн, ошондой салттуу, ошондой элдин тукумубуз деген. Эсенбайдын арманы да бар да. Ооба, арманы деген кереметтер бар. Эми баягы бул интернеттин чектелүү айдыңында бар, ошого карата кыскарта айталы. Эми Шербетти айтканда сөзсүз алым акени айтабыз, Токтомушевду. Экөө арабанын кошотундай болуп, жана эки кочкордун бир башындай болуп, бир казанда кайнап поэзиянын эрендери булар. Анан ошол алым аке мына көз өткөндө, Шербет эжени көз өткөндө эле бир жыл айланып айланбай эле алым аке өзүн байлап туруп артынан кетип калды да. Эми тагдырда, турмушта дайыма түз сызык болбойт. Өдө төмөн, уруш талаш, кагылыштар болот үйдө. Бирок булардын өзөгүндө
туташ да, өзөгү туташ, тамыры бир, экөөнүн, эки таланттын. Анан ошол Алым аке ошол өмүрлүк жары Шербет эже өтүп кеткенден кийин жашагысы келген жок. Мына биз күбөбүз, мен күбөмүн ошого. Ошо өзүн байлап туруп эле bir жыл толбой эле кетип калды арасында, туурабы? Анан мына Алым акенин Кош-сузук деген ырын, анан Түш деген ырын окуп берейин. Ошол Алым аке илгери эле жазган ырлары. Анан Жолдогулар деген бир жыйнак. Анан мына бир эки жыйнак эле көзү барында эки эле жыйнак чыкты болгону. Болбосо Алымда мына булар абдан катаал караган таланттар болгон өздөрүнүн. Түш деген айталчы. Түн түнөрөт ойгоомун мен, кайсыл жыл, кайсыл заман, тирилетпит өткөндөр ойлоо менен мен гана өлүп калам. Өлүп калам, көздөрүм ачык, 30 делем, азырда жашым 30. Жоктобойт, көз жаш төкпөйт эч ким мага, тирилемин, өкүрөмүн, өксөймүн, өзүм гана. Мен эмесмин ан турсун мен болгону, деп ыйлайм көздөн ыргыйт темир жаштар, деп ыйлайм чындай сөздөр мени басат, ашыкпа, актанасың тигил жактан дейт. Ашыкпа, актанасың тигил жактан. Эми улуу жараткандын буйругу менен буларга бейишин тилейбиз. Актанып аткандыр да ошол жакта. Түбүкүн өзүнүн мына акын деген өзү пайгамбардай. Ошо олия болот акындар. Ошол өзүнүн өлүмүн да көрө билет да. Кош-сузук деген ыры. Ал тирүү жүрөт. Сулуу кыз сүйгүсү бар, күлүк ат мингиси бар. Алгыр куш бүркүт сыңар, асмандап жүргүсү бар. Ал өлүп жатат. Тебелеп жатат аны, тириликтин чуулганы, аттардын дүрттөрү, сулуунун кыңылдагы, канаттын шуулдагы дейт атаң көрүп. Мына экөө тең жер алдында калды. Анан эми арбагы ыраазы болсун. Биз эки кош талантка абдан ыраазыбыз. Дайыма эстеп жүрөбүз ушундай.